Максатың өзү эмне? Машинага жетүүбү, үйгө жетүүбү, же сартан кечке уктап телефон чукулап кыздар менен жүрүүбү? Негизги максатың эмне? Жашоодон максатың барбы? Сен мектеп берген, университет берген, садик берген тарбияга алданып калба. Бул жашоого тарбиялабайт. Сени бай болсун, бир кесиптин ээси болушка тарбиялайт бул нерселер. Бирок жашоодогу келген экзамендер эч качан бүтпөйт. Ооба, университетте модул экзамен деп жүрөсүң, чыркап жүрөсүң. Кээде акча менен, кээде башың менен ал экзамендерден өтүп кетесиң. Бирок университет берген экзамен эч качан жашоо берген экзаменге туура келбейт. Жашоо ушундай, университет бербеген сабактарды берет, ал эч качан унутулгус, башыңан чыккыс сабактар болот. Ооба, экзамендер көп. Университетте, мектепте модулдар көп, экзамендер көп. Булардын эптесепте өтүп кетесиң. Бирок жашоо берген экзамендер эч качан унутулгус сабактарды берет, эч качан унутулгус ударларды берет. Ал сабакка чыккан учурда, мына мектепте, университетте бүтүп чыккан учуруңда жашоо берген ударларга сынып калбаш үчүн жашоого даярдан. Сен акыретке даярдан. Билесиңби, ислам менен ислам дининин негизги өзгөчөлүгү сени университетке кирбей калсаң дагы, айдалып кетсең дагы, окууга кирбей калсаң дагы, көчөдө калып кетсең дагы, кайсы учурда болбосун, сени акыретке Алланын алдыга даярдайт. А экзамен сени бир кесиптин ээсиге, университет, мектептер бир кесиптин ээси болушка даярдайт. Ал эми ислам дини сени Аллахтын алдындагы суроо жоопко даярдайт. Ошондуктан бул мугалимдин алдындагы суроо жооптор, бул экзамендеги суроо, модул соолдурлардан эч качан коркпо. Аллахтын суроосунан корк, Аллахтын суроо жообунан корк. Урматтуу эркек, урматтуу жигит, арактын түбүнө эч качан эч ким жеткен эмес, аялдын түбүнө эч качан жеткен эмес, жалкоолуктун түбүнө эч ким эч качан жеткен эмес, телефондун түбүнө эч ким эч качан жетпейт. Ал чыга берет күндө 5 сааттык 5 секунддук видеолор. Канча кетсең кете бересиң, эч качан чыкпайт. Дүйнөдө 8 миллиард адам бар. Бирден видео чыгарса 8 миллиард видео. Муну сени көрүп чыкканга өмүрүң дагы, убактың дагы эч качан жетпейт. Ошондуктан бул азырык алданыш нерселерге эч качан алданба. Сен максат кой, чоң максаттарды кой, чоң максаттын артынан бар. Эгерде сен максатың болбосо, максатсыз жүргөн болсоң, сенин айвандан айырмаң жок. Айван дагы бир максат менен жаратылган. Кудай Тааланын айтканын кылат. Периштелер дагы. Периштелерде каалоо жок, бирок акыл бар. Ошону иштетип, ар дайым Кудай Тааланын буйругунан чыкпайт. Айвандарда каалоо бар, бирок акыл жок. Сенде акылың дагы, ден соолугуң дагы, күчүң дагы жегениң өгүздөй, букадай болуп турат. Уялбайсыңбы жатканга? Телефон чукулап жатканга уялбайсыңбы? Максаттарың үчүн аракет кыл, алдыга жетишиң керек, максаттарыңа жетишиң керек. Сенин чоң бийик максаттарың болуш керек. Эч качан алданба, төшөгүңө алданба, телефонуңа алданба, ар ким айтып жаткан туура эмес сөздөргө алданып калба. Чоң максатың болсун, ошол максат үчүн ар дайым аракет кыл, жет. Эч качан эч нерседен коркпо. Бүйүк максаттарды кой. Көрүнгөн иттер келип сага оу дей берсе, көрүнгөн иттер келип сага бакыра берсе, ал иттерге жооп бергенге сенин убактың дагы жок. Көрүнгөн итке сенин келип таш атканга убактың дагы жок. Сенин бүйүк максаттарың бар. Ит үрө берет, кербен жүрө берет. Адамдардын сөздөрүнө эч качан укпа. Максаттарыңды кой, бийик максаттарыңды кой. Бир адамга максатыңды айтат экенсиң, ал нерсе колуңан келбейт дейт. Адамдарды карасаң, сен өзүңдү да карасаң, адамдар көп сунуш пикирлерин айтып берет, бирок сен ар дайым алар колуңан келбейт деп айткансың. Туурабы? Демек, адамдардын ар дайым позитив эмес, туура эмес пикирлер чыгат экен. Сен бүйүк максаттарыңды кой, аларга аракет кыл, жет. Бүгүн өзгөчөлүгү эң өкүнүчтүүсү десек туура болот. Өкүнүчтүүсү даават укканга мусулмандар өздөрү муктаж болуп калды. Кытай кара, мусулман эмес, өнүгүп кетти. Европаны кара, мусулман эмес, өнүгүп кетти. Американы кара, мусулман эмес, өнүгүп кетти. Ошол өнүгүүлөр негизи мусулмандарда болуш керек эле. Бүгүн мусулмандарда бөйрөк чыгарып, бөйрөктөн шыйрак чыгарып, ар бириге көрөлбастык кырып, бири-бириге душман кылып, жамандык көрсөтүп, бири-бирини бутудан тартыш болуп калды. Негизи ким эле өнүгө турган, ким эле алдыңкы чокуларга чыгмай, ким эле айга барып байрагын саймай, ким эле ошол ийгиликке жетмей, негизи мусулмандардан чыгыш керек эле. Майк Тайсон мусулмандардан чыгыш керек эле. Бир мусулман эмес адам ийгиликке жетиптир, мусулманчылыкты кабыл кылыптыр десе, ага сүйүнбө. Жума мечитке келип толтура адамдар намаз окуп атса, буга сүйүнбө. Айытта чогулуп мечитке толуп ташып кеткен мусулмандарга эч качан сүйүнбө. Ийгиликке сүйүн. Мусулман эместер, мусулмандар оозун ачып бири-бириге көк чай ичебизби, памил чай ичебизби, кара чай ичебизби, не ичебиз деп, лагман жейбизби, каяктагы кафелерге барып өмүрүн сарптап жаткан учурда мусулман эместер, урматтуу мекендешим, өтө чоң ийгиликтерге жетип койду. Орозого келе жаткан учурда биз орозого жакын не кылабыз? Орозого жакын төп ашууга чыгабыз. Ажедеги айды кантип көрөбүз деп дүрбүлөрдөн айды карайбыз. Ошо дүрбүнү дагы мусулман эместер иштеп чыгарылган. Мусулман эместер ойлоп тапкан. Биз мусулман эместердин товары менен айды карап жүрөбүз, орозо кармайбыз деп. Ал эми мусулман эместерчи, биздин колубузга дүрбүнү карматып коюп, айга барып, айга флагын сайып коюп, анан дагы Марска учуп кетип атат. Биз оозубузду ачып жерде отурабыз дагы эле. Качан ийгиликке жетебиз? Качан биз өзгөрөбүз? Качан биз адамдардын чыгарып койгон нерсесин жечү эмес, жеш үчүн эмес,
жаратыш үчүн качан аракет кылабыз? Качанга чейин бирөөнүн чыгарып койгон нерсесин ойноп отурабыз? Качанга чейин урматтуу мекендешим, мусулман эместер сенин колуңа айфонду, сенин колуңа телефонду карматып коюп, сени жалкоо комфорт зонага тыгып коюп, эриктүү квартираларга алдап тыгып коюп, жылаңач ошо телефонду чыгарып коюп, жылаңач кыздарды ар кандай нерселерди чыгарып коюп, ошо нерселерге 5 секунддук нерселерге алдантып, алдап коюп, өздөрү ийгиликтерди чоң büyük дүйнөнү башкарып атат. Дүйнөгө аракет кылып атат. Дүйнөнү дагы кармап атат. Sen bugün ne kılıp atasın? Sen bugün ne kılıp atasın? Jalan jeş üçün jaratıldın bu. Allah Taala'nın aldığı emne dep жооп бересиң. Эртең Muhammed üçün себеп кылып айтты эле сага. Айтыр деле, мен тууралуу айтты эле. Sen эмнеге жеттиң? Эмнеге аракет кылдың? Мен үчүн, ислам үчүн, диним үчүн эмнеге аракет кылдың десе. Аллах Табарак ва Таала кереметтүү Куранда менин жолум дейт. Менин диним эмес, менин ислам эмес, менин жолум дейт. Жолдо ар дайым жолго чыккан учуруңда жолду билбейсиң. Ал жерде иттер бар, мышыктар бар, карышкырлар бар, жакшысы да бар, жаманы да бар. Жордо карда каласың, суукта каласың, айырмасы жок. Жол өтө кыйын. Ар дайым жолдосуң сен. Ошондуктан да урматтуу мекендешим, жолду ар дайым өнүгөсүң. Оштон Бишкекке жолго чыга турган болсоң, сен жолду билбейсиң. Каерде көл бар, каерде таш түшүп кетет, каерде жамгыр жаат билбейсиң. Урматтуу мекендешим, максат жолуң ушундай. Максат коет экенсиң, ал жагы караңгы, жетесиңби, жетпейсиңби? Караңгы түндө да каласың, жарык күндө да каласың, жамгырда да каласың. Ар бир учурга туш болосуң. Ошону менен кызыктуу өмүрүң. Максат жолундагы барып жаткан максат жолдорун кызыктуу. Дубайга барып эс алыш эмес, Дубайга кимдер менен барышың жолдогу коркунучтуу же коркунучтуу эмес, же кызыктуу же нерселер өзү кызык урматтуу мекендешим. Дубайда барып эс алыш эмес, Дубайга чейинки нерселер кызыктуу. Ошого чейинки нерселер эсиңде калат урматтуу мекендешим. Ошондуктан максатыңды бүйүк кой. Жерде сойлоп жүргөн жыландын максаты бар. Жада калса үйүңдүн итти дагы максаты бар. Үйүңдө жаткан ит дагы бекер бир милдетин аткарат. Жамандан коргоюн деп аракет кылат. А сен иттен айырмаң болуш керек урматтуу мекендешим. Жашоодо максатың болсун. Телефон сенин максатың эмес. Жей турган адам болбо, жаратуучу адам бол. Сен чыгарган нерселерден дүйнө жүзү үлгү алсын. Сен дүйнөнү өзгөртүшүң керек. Бир нерсени аракет кылат экенсиң, 3 ай кыласың, 5 ай кыласың, аракет кыласың, ошо ой калса дароо Россияга кетип каласың. Россия үчүн эмес, Россиядагылар бизге келип иштесин керек болсо, Кытайдагылар бизге керек болсо иштесин. Европадан кайсы турист көрдүң Кыргызстанга келип иштеп атканын айлык зарплата жөнөтөмүн деп. Урматтуу мекендешим, айта турган маселе, биз качан өнүксөк, алар келип бизге иштейт. Биз качан аларга барып иштеп токтотобуз, качан биз акылыбызды иштетебиз, качан биз китеп окуйбуз, качан биз өнүгөбүз, ошондо алар бизге келип иштешти баштайт. Ошондо биздин экономикабыз өнүгөт. Айтайын деген урматтуу мекендешим, бийлик канчалык аракет кылбаса кылсын, кыла берсин, канчалык бийлик аракет кылса кылсын, бирок эл өнүкпөсө, элдин акылы өнүкпөсө, элдин түшүнүгү оңолбосо, эч качан бир бийлик келип, бир президент келип мамлекетти өнүктүрүп койбойт. Айтайын дегеним, ар бир эл, ар бир адам, ар бир жаран иштеп чыгарыш керек. Мээсин иштетиш керек, акылын иштетиш керек, өнүгүш керек, өсүш керек, өз үстүндө иштеш керек. Эгерде сен өзүңдү өнүктүрбөсөң, өзүңдүн үстүндө иштебесең, өзүң өнүктүрбөсөң, сага эч ким жардам бербейт. Жада калса Аллахтын өзү дагы жардам бербейт. Себеби сен өзүңдү өзүң аракет кылып өнүктүргөн жоксуң. Ата энең, бир туугандарыңдан эч нерсени күтпө. Алардан жардам алыш эмес, жардам беришти ойло. Качанга чейин бирөөрдөн күтүп жашайсың? Жакшылыкты, мээримди, акчаны качанга чейин күтүп жашайсың? Сен өнүгүшүң керек, сен өсүшүң керек. Керек болсо сен беришиң керек. Сен үлгү болушуң керек. Сени бүткүл дүйнө күтүп жатат. Сени Кыргызстан күтүп жатат. Бүткүл айылың күтүп жатат. Сенин бүткүл өмүрүн арнап сага бүткүл денесин, ден соолугудан ажырап, бүткүл акчасын берген ата энең сенден чоң нерсе күтүп жатат. Сен неге жатасың бүгүн, урматтуу жигит? Урматтуу эже карындашым, неге жатасың сен? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламчы, пайгамбарыбызчы, урматтуу мекендешим? Пайгамбарыбыз биз үчүн аракет кылды го. Күнү түнү кандар, буттары канап, күндө дагы түндө дагы ар дайым аракет кылды го, урматтуу мекендешим. Пайгамбар үчүн аракет кылбайсыңбы? Ойлоно турган учур келбеди, урматтуу мекендешим. Качанга чейин кабырда ойгоносуң? Качанга чейин уйкуда түшүндө ойгоносуң? Жашоодо көзлөрүңдү ача турган учур келбедиби? Туман жашоодон чыгышың керек. Ойлонушуң керек, ойгонушуң керек. Бүгүн сенин ордуң, бүгүн сенин дооруң келди. Бүгүн сенин максатың келди. Бүгүн аракет кылышың керек. Бүгүн эртең дебе. Жалкоонун эртеңи көп, жалкоонун дүйшөмбүсү көп, жалкоонун жаңы жылы көп. Жаңы жылды күткөндөрдүн майрамы көп. Эч качан жеңилбе. Бул элдер сен үчүн атайын ойлоп тапкан болбогон нерселерге алданып ишенип отуруп калба. Жегениңе жараша аракет кыл. Жешти эч токтоткон жоксуң, бирок окушту токтотуп койдуң. Жешти эч токтоткон жоксуң, бирок спортту токтотуп койдуң. Жешти эч токтоткон жоксуң, бирок өзүңө туура келген жакшы иштерди токтотуп койдуң. Жешти эч качан токтоткон жоксуң, китеп окушту токтотуп койдуң. Сен жакшы нерселерди токтотуп, жаман нерселерди ар дайым кылат экенсиң. Жакшы нерселерди кылганга аракет кыл. Урматтуу мекендешим, кара санаган душман көрбө. Сүйүктүү мусулман бир тууган катары айттым. Бул нерселерди албетте мен илимим бар, билимдүүмүн, жогорку билимдүүмүн, башкамын деп мактанбаймын.
İlimli деп eseptebeymin. Ben jönökөй эле талабамын, студентмин. Ушу илим жолуна чыккан студентмин. Бирок бул нерсе айтканга башка тил жок болгондугу үчүн, башка адам жок болгондугу үчүн айтууга мажбур болуп жатам. Кара санала, сүйүктүү мусулман бир тууган катары сана. Сен кылбасаң ким кылат? Мен сага ишенем. Көп нерсе колуңдан келет. Урматтуу мекендешим, аракет кыл, максатыңа жет.